Туугандар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, Кутманкеч жалпыңыздарга. Бүгүн буюрса 28-число 11-ай 2023 жыл Дубай убактысы боюнча саат 18:40 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Chevrolet Malibu чыгарылган жылы 2021 1.5 турбо видео обзор тартып кеткенбиз. Ушул стоянкадан дагы бир 2-3 машинаны тартканбыз. Ушул Малибуга биздин кардарыбыз бар, Кыргызстандан. Алгачкы кардарлардын бири. Буюрса бүгүн аукционго катышабыз. Машина боюнча, повреждение боюнча туугандар. Өтө жеңил Carfax. Бул жерде фараны алмаштырыш керек. Бампер өзү жарайт, крыло өзү жарайт. Подкрыльник салондун ичинде турат. Анан лобоюнда трещина бар. Жылы жаңы 2021. 4500. Эмеден башталат. Так, 4500'дü bölüp koyuyoruz. 3.65. 1232 dollardan baştalat eкен. Buyursa bunu kardarыбызга 7000 dollarга чейин ойнойбуз. Кудайым буйруп, ага чейин алып калсак дагы жакшы болот. Кардарыбызга дагы жакшы болот, биз өзүбүзгө дагы жакшы болот туугандар. 6000, 5500 болуп калса анда вообще сонун болот. Мына ушул апа коюлган Chevrolet Malibu. Калган жагы полный заводской краска экен. Бир гана ошол оң жак коопсуздук жагынан подушка безопасностьтар аткан эмес. Бул жерде полный электропакет, электрический сиденье, монитор бар. Так, азыр эме бул жакта дагы бирөө бар. Ошону дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Эки машинаны ойнойбуз бүгүн. Эки машина. Жүрүңүздөр, ошону да көрсөтүп коелу. Bunun жылы дагы 2021, темно-синий. Бул дагы 1.5 турбо. Bunun комплектациясы жакшы. Аркасында LED лампа. Үстүндө панорамный крышасы бар. Калчынамер. Мен да эмкеде сөз калчынамерди алып келейин. Кетип жүрүңүздөр. Диск алыш керек. Анан бул жагында лобоюн которуш керек. 2021 1.5 турбо. Бунда повреждениясы буга чейинкинин өзү. Крылону алмаштырыш керек, фараны алмаштырыш керек и бамперди алмаштырыш керек. Анан многу противотуманка экен. Калган жагы боюнча эшикте кичине сарапина бар, бул полировка менен кетет. Күзгүнүн эмесин толукташ керек. Крышасын. Ички салон боюнча бул жерде подушка безопасностьтар аткан. Булардын бардыгын ремонт кылдырып беребиз. Буюрса машинаны утуп калсак, андагы сүйлөшөбүз. Ремонтка где-то бир подушкага 100 доллар кетет. Калган жагынан так точно эсептеп беребиз эгерде утуп калсак хозяинга. Үстү болсо бунун панорамный крыша. Туугандар, буюрса видеону түрдүрбөй аягына чейин көрүп туруңуздар. Эки машинаны тең эгер утуп калсак, буюрса ээлерге сразу чалабыз. На место чалабыз, ээлерин куттап койсок да болот. Буюрса видеонун жүрүшүндө аукциондо канчага кетти, эгер биздин ценадан ашып кетсе канчага кетти, бардыгын сиздерге кошулабыз. Видеонун комментарийге WhatsApp группаны коюп коебуз, ошол жака кошулуп сиздер да заказ кылыңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Так, в общем, туугандар, кече мыногу Аккордту көргөзгөнмүн, Малибуну көргөзгөнмүн. Акам ошондо комментарий берген. Так, Өзбекстандык туугандар. Уже покраска кылып коюптур. Малибу даяр. Красканы, пожалуйста, байкап көрүңүздөр. Азыр мен сиздерге результатын көрсөтөм. Так, ушундай даярдалат, покраска болот. Кылган ишиге 100% кепилдиги менен. Анан кече видеодон алдың дагы мен комментарий алгам. Мынакей. Бампери покраска болгон. Пожалуйста, результат ушундай болот. Вообще билинбейт. Зазордагы ошол видеодо айткам, как заводской коюлат деп. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Сол жагы боюнча. Так, буюрса азыр эвакуатор келди. Кыргызстанга жүктөлүп жатат. Химчистка болгон, таптаза. Баягы биз
WhatsApp группага видеону таштаганда чаң жаман бойдон баягы как она тартылат ал жерде. Мындай жерлери чаң кир болуп, химчисткадан кийин ушундай таптаза болуп калат, көрүп атасыздар. Мындай сочный болуп калат. Пакеттер кийгизилет. И, пожалуйста, Кыргызстанга. Так, в общем, базарга даяр да. Машинени түшүрөсүздөр, растаможка кыласыздар. И сразу продажага да, мындай айтканда. Кааласаңыздар айдайсыздар. Kia Forte тугандар, Kia K3. Так, $8219 кетти тугандар. Kia K3 23.000. $6301 кетти. Так, азыр моторун от алдырат, 48-чи номерге келип калды. Азыр от алдырсынчы мотордун үнү угайлуу, ошонго карап анан. Азыр мотору от алды. Чёткий экен мотордун иштеши. Camry, как всегда, тугандар. Элдин баары чогулуп калган. Сатылды. Так, башталды биздики. Талайга не болду? О, жетиге чейин урун. Талайга түшүнөбүз. Башталды. Эл топтолуп башталды. 10га чыгып кетсе керек менин оюм. Мынча эл болгондон кийин. Так, кеттик. $9590. Так, бүгүнкүгө дагы. Тоңдар. Бүгүнкүгө дагы вообще шанс болбоду. Бирок бул жерде үстөй ойногон. Кымбат экен, вообще кымбат. Так. Бүгүн да вообще шанс болгон жок. 35 кетти, ошондо $9200. Chevrolet Malibu 2021 $9200-гө Дубайда. Мен бул жерде аукционду кымбатыраак деп атты, эл көп чындыгында. Ошол жак көрдүңүздөр. Анан майда чүйдө аукциондор бар экен, жаңы ачылган. Булса ошол жактан карап беребиз. Najimova, эгерде көрүп аткан болсоңуз, буюрса өзүңүз көрдүңүз. Буюрса эртең дагы варианттарды таштайбыз. Мындай көңүлгө жаккан варианттар болсо, буюрса таштайбыз. Анан калган заказдар боюнча тугандар чаштырмай жок. Мындай айтканда эптөө эле алып бериш керек болсо, бүгүн дагы көп варианттар бар эле, башка дагы аукционный эмелерде. Эптөө эле алып бере турган болсок, ошолордун баарын алуу эле сиздердин акчаңыздарды алып, бул жактан салып берет элек. Эми мындай алганга жараша жеңилирээк, азыркы көргөнүңүздөрдөй жеңилирээк мындай Carfax менен көңүлгө жаккан машинени мындай жактырып алып берсек, булса сиздерге дагы жагат деп. Арзаныраак. Талайга дагы бир-эки сөз сүйлөп коеюн. О киши. Мына ушул киши бар жокту билет. Ушул киши мени үйрөтүп атат буюрса. Талайга колду көтөрүп коеюн. Бая сөзүңүздү дагы айтып коеюн. Шундай тугандар, WhatsApp группага кошулабыз. Ошол жакка таштап атабыз, колдон келишинче. Анан дагы суроолор болсо, личкага байланышка чыга бересиздер.